Assalamu алейкум туугандар. Бүгүн биз күндө адамды ийгиликке жеткирген, адамды жакшылыкка жеткирген сапат боюнча сүйлөшмөкчүбүз. Бул деген чечкиндүүлүк. Убагында дүйнөдө эң бай адам Рокфеллер айтканда, мага эң чечкиндүү адамды көрсөткүлө, мен анын келечекте жакшы жашаарына кепилдик берем депчи. Анысы кандай? Эгер чечкиндүүлүк болбосо, адам көп нерседен курка алышы мүмкүн. Элементарный эле нерсе. Сиз бай болуп, жакшы үй бүлөдөн болсоңуз дагы, чечкиндүүлүгүңүз жок болсо, өзүңүзгө жаккан кызга жетпей калышыңыз мүмкүн. Баардык нерсеңиз болуп турса дагы, эмнеге жетпей калдым деген ой болушу мүмкүн. Анткени сиздин чечкиндүүлүгүңүздөн сиздин келечегиңиз, сиздин балдарыңыздын келечеги, жана ошондой эле сиздин жакшы жашоого болгон кадамыңыз баардыгын ошол чечкиндүүлүк тастыктайт. Көбү чечкиндүүлүктү риск деп койсо, анан смелость, курч мүнөз деп коебузбу? Курч мүнөздүк менен рискти, тобокелди решительность менен алмаштырып алышат да. Анан дерзость мененчи. Жок, решение деген чечкиндүүлүк, чечим чыгаруу, бул смелость эмес. Чечим чыгаруу бул ойлонуп, осознанно бир нерсени жакшылыкка жетем деген нерсеге чечим чыгаруу. Эгер чечим чыгарганды билбегенде, Чыңгызхан дүйнөнү басып ала алмак эмес. Эгер чечим чыгарганды билбегенде, Генри Форд машинени ойлоп таппаган эмес. Эгер чечим чыгарганды билбегенде, Apple бул дүйнөгө пайда болмок эмес. Эгер чечим чыгарганды билбегенде, бул жүрүп аткан машинелердин корпорациялар болбой калмак. Бир китептен окугам, эгер сиз жолдо кетип баратып, чоң, мисалы, буржуа халифти телевизордон көрүп калсаңыз, бир кишинин кайсы бир убакта ошону курам деп чечим чыгарган, анан ошол курулган. Ошондуктан эч качан тобокелге салганды, анан смелости чечим чыгарган менен алмаштырбагыла. Чечим чыгарган бул келечекке бир нерсе куруп атканда сиз ойлоносуз, анан чечим чыгарасыз. Ону кылам мен депчи. Анан ошону кылганда сиздин жыйынтыгы болот. Ошол чыгарылган чечимге карап туруп, сиз артыңызды, алдыңызды карап дагы чечим чыгарасыз да. Туура болбой калса, бөлөкчө чечим чыгарасыз. Туура болсо, ошол чечимди дагы бир чечим менен тастыктайсыз да. Эгер ошол чечим чыгарганды билбей, коркуп, же болбосо кандайдыр бир сомнение болуп бир нерседен, оюңуз бир орунга турбай калса, анда сиздин келечегиңиз аябай күмөндүү болот да. Мисалы, элементарный пример айтайын, кээ бир балдар, кыздар эми понятно, кээ бир балдар носки алып атканда чечим чыгара албайт да, көпкө чейинчи бирөө менен акылдашып носки алат. Ал эмнеден? Ал өзүнө өзү ишеничтиги жок биринчиден, экинчиден ал чечим чыгарганды билбейт. То есть носкини карайсың дагы, чакпы чак, жылуубу жылуу, азыр кышпы кыш, болду ала берейин дейсиң да. Ошондой эле кийимди кийдиң, жараштыбы, өзүңө жактыбы, чечим чыгарасың, ала берейин деп. Бир кыз жактыбы, бардың, колунан кармадың, алам дедиң, алдың, кетип калдың, бактылуу болуп жашайсың. Балдардыкы болсо, ошол носки алганда да чечим чыгарыш кыйын, кээ бирөөндө, баарын айткан жок. Костюм кийгенде дагы чечим чыгарыш тоодой кыйын, ал эми кыз аларда, аял аларда эте кошмар да. Тууганы, атасы, апасы жашайбы? Же достору жашайбы? Же
кыздын бир күмөндүү бир жери болсо кыз менен барып өзүң эле сурап билип анан алып жашай бер да. Сулуу экен, сулуу эмес бекен деп да сурагандар бар. Куку что ли? Сен жашайсың, сага жактуу ал. Сен кийесиң, сага жактуу ал. Сен айдайсың, сага жактуу ал. Чечим чыгарганды билиш керек. Анан ошентип элементарно үйлөнөрдө, көйнөк алганда, кийим алганда өзүң чечим чыгарганды билбесең, анан кантип анан буржуа халифте болгон зданияны курганга чечим чыгара аласың? Кантип анан ресторан ачаарга чечим чыгара аласың? Кантип анан бир путешествияга бараарда, жол тандаарда кантип чечим чыгарасың? Ошондуктан өзгөчө эркек балдар чечим чыгарганды билиш керек. Чечим чыгарганда билген аз эле, тез, ылдам чечим чыгарганды үйрөнгүлө. Ошондой канчалык сиз чечкиндүү болсоңуз, сиз ошончолук ийгиликтүү болосуз. Мисалы, кыздарды ойлоп атасыңарбы, кыздар тиги сулуу анан накачанный жигиттер жашайт. Жок. Чечимди бат чыгарган адамды кыздар да жакшы көрөт, достору да жакшы көрөт, бөлөктөр да жакшы көрөт. Эмнеге? Анткени 10 саат ойлонбой, болбойбу, анан барсак болбой калсачы, анан минтип калсачы, тигинтип калсачы дебей, барам же барбайм. Баары паймат. Насколько кандай сен чечим чыгарганда, чечимдин жыйынтыгы кандай болот. Ошол сенин чечимиң кээде туура эмес болуп калышы мүмкүн. Кээде такыр эле артка кетиши мүмкүн. Но факт в том, что сен ар дайым ошол опыттан, чечим чыгарганды билген опытыңдан ар дайым сен эч качан минуска кетпейсиң. Ар дайым плюста болосуң. Биринчиден, чечим чыгарган акылга аябай жеңил да. Анткени сен машиненин дөңгөлөгүн алмаштырыш керек эле дегенде эле аркы магазин менен берки магазиндин ортосунда жүрө берсең, убактың да кетет, мээң да занят болот. Эгер эки магазинди карап, бир эле моментте интернетте баасын карап, качествосын карап, бирөөсүнүн чөнтөгүнгө карап, кайсынысы арзаныраак, кайсынысы болсо, ошону алып койсоң, сен 5 мүнөткө жетпеген убактың кетти. Чечим чыгардың, барып алдың, такты. Кээ бирөө бар, ошо дөңгөлөктүн дагы арзанын издейт бир күн. Бир күн арзан дөңгөлөк алмаштырган жер иштейт 2 күн. 2 күн дөңгөлөк менен өткөн адамдын жашоосундагы чечимдер кандай болот? Кыйын болот. Кыздар мисалы кийим алып атканда бүт үй бүлөсүнө чалып чыгат да. Бүт айылга да чалып чыгат. Свадебный платьяда салон иштетип калдык. Бүт үй бүлөсүнө вес айылга чалып чыгат. Ошону менен 2 күн өтөт. Сен 2 күндүк Кудай берген алтындай өмүрүңдү бир чүпүрөктү тандап атып өткөрүп салышың мүмкүн. Бирок ошол чүпүрөктү сен жарым саатта тандап алганга мүмкүнчүлүгүң бар болчу. Бирок сен анын убакытты тебелеп, тепсеп, үстүнө секирип көмүп салдың да. Эми ал кыздар, ладно. Ошондуктан балдар, дагы бир жолу айтып коеюн, тобокел менен смелости эч качан чечим чыгарган үчөөнү аралаштырбагыла. Тобокел чечим чыгаргандан кийин кичине тобокел кыласың, смелость болсо бөлөк учурда керек сизге. Бөлөк талап болгон учурда смелость керек сизге, талап болгон учурда. Бирок чечим чыгарган бул акыл, ой, анан анализ. Үчөөнү бириктирип туруп, канчалык тез чечим чыгарсаңыз, жашооңуз ошончо жеңил болот, ошончо ийгиликке жетесиз. Кээ бирөө, мен билем, мен келгениме 10 жыл болду Москвага. Мен биринчи бизнес баштаганда эле ошол бизнес идеясы бар болчу башында. Недавно жолуксам, ошол бизнес идея менен дагы эле жүрөт да. Неге? Чечим чыгара алган эмес.
чечим чыгарганды билбеген адам 10 күн, 20 күн, 10 жыл деле бир чечимди чыгара албай жашап коюшу мүмкүн. А убакыт бизге самое дорогое. Азыр Кудайга шүгүр, WhatsApp бар, интернет бар, Facebook бар, баары даяр. Чечимди туура чыгар, түз чыгар, жөнөт. Ответ 10 мүнөт деген келет. Болду, калган убактың сенин каалашыңча чечим чыгарып, ойлонуп эс алганга жетишет. Ошондуктан туугандар, баарыңарды чакырып кетмекчимин. Биринчи бизнесте гана эмес, предпринимательствода гана эмес, үйлөнөрдө дагы, үйлөнгөндөн кийин дагы, балдарды тарбиялаганда дагы, коштон колоң менен сүйлөшкөндө дагы, алака берекеде дагы, шеринелештерде дагы, той кылганда дагы, эмне кылсаңыз чечимди тез кабыл алып, тез чыгарып, чечкиндүү болсоңуз, жашооңуз ошончо жеңил болот. Баарыңыздарга каалайм, баарыңыздар чечкиндүү болуңуздар, бир нерсени чече билиңиздер. Сиздин чечимиңиз кээ бир учурда туура эмес болуп калса, дагы бир чечим чыгарганды үйрөнүңүз. Ийгилик.